Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Болуп аткан реформа имиш, системаны которобуз деген имиштин аты. Ошондон арты менен судьялардан чекесинен чектип анда-санда дулуп жулуп элге көрсөтүп, мына ондай бай экен, мына ондай бул сот кутуруп кетиптир деген менен калган системанын түбү ошо ойдон калып атат. Эгерде бүгүн Омурбек Токтогулович, мен өзүм жеке сүйлөшкөндө Омурбек деп эле айтам, иним болгондон кийин. Эгерде азыр бадаяк жакта бул ишини чыгарбаса, бул Кыргызстандын керек болсо караңгылыкка кайра катканы. Бул болбойт мындай. Бул деген негизи мына светское государство дейбиз. Бул биздин деңгээлибиз жоктугу, негизи маданиятыбыз жоктугу, деңгээлибиз түшүп, каалаганда барып ак үйдү алып, каалаганда чыгып кетип, каалаганда президент алмаштырган. Мен ошон үчүн айткым келет. Урматтуу президент, андан кийин сиздин сөзгө ишенип барыбыз мына барып шайлоо кылып, макул деп президент да болдук. Президент кылдыбыз. Ылайым эле ишиңиз илгери болсун. Бирок эгерде азыр сиз көзүңүздү ачпасаңыз, эгерде азыр жаныңыздагы ушакчылардын сөзүнө кирбесеңиз, мына бүгүн мына жерден Омурбек чыгат. Чыгыш керек. Анан кийин мына андай нерсе, бу качантан бери кайсы жерден? Антарктидада, Африкадабы да үй бүлөсү кириш керек. Рита менен Нурамир кирбесе, анда ким кириш керек? Биз кирбей эле коелук. Эгерде мына ондай болсо, азыр соттун мына жеринде турган канча киши болсок дагы чыксак, ал аян биякта эле турат. Керек болсо бизге жакын көнгөн адам ылдый түшө калабыз. Эмне болуп атасыңар? Эмнеге жанакы таластагы 4-5 миң киши жиналганды игнорировать этип көз салбай койбодуңуздарбы? Эмнеге андайга макус бербейсиз? Кээ бирөөнү чыгарып аптырсыңар. Сделка со следствием деген жаман модный сөз чыкты. Ал эмне деген сделка экен? Омурбек Токтогулович, сделка со следствием, сделка с совестью барбайт. Эч качан. Бул бала тың бала, өсчү бала, өнөрү болчу бала. Мына ондай балдардын акылы эсин, мына азыркы иштеген заманга колдонгондун ордуна Гуралбай тети ичине батып атты. Азыр кыргызчылык болуп кетти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына отурган элдин атынан колдосоңор, мына отурган лично өзүмдүн атыма мен керек болсо гүлдүкмүн, талас менен аласа берсем жок. Чындап келгенде. Бирок мен оюмча, мындай жаш балдарды, лидерлерди, мунун жашы өсөрү. Эмнеге муну өлтүрүшүбүз керек экен? Көрө албайсыңарбы? Анда ачык акын айтып, эркекче бүтүп койгула. Эмнеге сотко бармайсыңар? Эмнеге үй бүлөсү кирбеши керек экен? Качан болду эле? Же сиздин жолдошуңуз да кирген эмес беле? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз досу болчусуңуз. Ошо достуңузду кайра бургуңуз келсе эркек болуңуз. Мындай болбойт. Уважаемые сограждане, уважаемые сограждане, все те, кто здесь собрался, абсолютно люди, те, которые поддерживают то, что происходило. Возможно, не из-за лично Бабанова, скорее всего, из-за его дел. Да, есть личные симпатии. Просто кому-то нравится человек, нравится политик, если хотите, нравится партия. Давайте будем едины. Сегодня пришедшие, мы должны собраться, если нужно будет завтра, послезавтра и всегда. Омурбек Токтогуловичу свободу. Боштондук. Башка эчтеке жок. Боштондук. 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 Рахмат. Чоң рахмат. Азыр Света эже эң туура сөздү айтып кетти. Сделка со следствием. Бул нерсеге ким барат? Артында бирдемеси барлары. Сделка со следствием дейт. Акчасын беришет. Күнөөсүн өзүнө алышат дагы чыгышат. Бабанов эмнеге чыкпай жатат? Эмнеге сделка со следствиемге барбайт? Себеби дегенде эчтекеси жок артында. Камалап турган бир да. В демократичном государстве, свободном государстве проходит закрытый суд. Если мы хотим доверия власти, если мы хотим доверия судам, то суды должны быть прозрачны и открыты. На них должны обязательно присутствовать независимые СМИ. Все должно быть в онлайн-режиме. К сожалению, этого не происходит. Значит, не совсем все... Мы не можем доверять, да, такому суду. Я выражаю поддержку Омурбеку Токтогуловичу Бабанову. Я благодарю всех, кто сегодня пришел, кто приехал издалека. Спасибо за ваше горячее сердце. Спасибо за то, что вы сегодня здесь бесстрашны, не побоялись, потому что мы, видим, да, что происходит. Не все готовы приехать. Поэтому давайте поддержим. И еще раз выразим свое доверие, да, верим в невиновность Омурбека Токтогуловича Бабанова и потребуем ему свободу. Спасибо большое. Спасибо большое, Володя. За правду! За правду!
Пусть семья Омурбека Бабанова зайдет, пусть тоже будут участвовать, пусть журналисты, пусть все присутствующие поучаствуют в том, что происходит там внутри. Там непонятно, что происходит. Его задержали непонятно почему. Написали по делу Кунтура. Что конкретно? До сих пор никто ничего не сказал. Почему конкретно его задерживают? Что конкретно происходит? И неге камалганы белгисиз. Эч кандай сот жолуна тартылбастан андан кийинкилерди камайт деген бул мен ойлоп кетем саясий куугунтукка да барып калат деп. Ошондуктан мен бүгүн айтып кетет элем, бүгүнкү соттун чечими биздин бийликтин акыйкаттыгын көргөзөт. Же болбосо мындан ары дагы ушундай репрессиялар боло берет дегенди көргөзөт деп ойлойм. Бүгүн ушул жерге чогулуп отуруп, кыргыз мамлекетине күйгөн, жүрөгүн менен ушул мамлекетим деп турган кыргыздын бир баласын дагы ушинтип темир тор аркасына кийребиз. Анын баары баштан өткөн. Мындан сабак албай атабыз. Урматтуу калайык калк. Бүгүн Бабановго боштондук деп келип отурасыздар. Дагы 3 жолу кыйкырып коюңуздар. Бабановго боштондук! Боштондук! Бабановго боштондук! Бабановго боштондук! Сотуңуз калыс болсун бүгүн. Биз чыгарып ушул үйүндө туруп деле ал баардыгын айтып берет болуш керек. Мен деле жүрөгүмдөгүнүн баарын айтып берип атам. Мына ошол убакта 16.300 гектар жерди алганда Ысык Көл областынын тургуну катары ушу Жети Өгүз районунун балдарын барып, ошол жерден митинг болуп атканда токтотуп, эмне сурооңор бар десем, ушул жерди кайтарышыбыз керек дешти. Ошондо парламентке алып келип, ошол жигиттердин баарын ушул жерден сүйлөтүп, Өмүрбек Токтогуздан сурандык. Ошол 16.300 гектар жерди чыгарып бериңиздер. Ошондо ал эртең менен айтты, түштөн кийинкиге чейин күтө тургула, мен мыйзамдуулугун карап келейин деп. Түштөн кийин келип Данияр Үсөновдун 365-чи токтомун жокко чыгарылды деп, ошол жерден ушул мамлекетибизге кайтарылып берилген ошол жер. Кийин мынакей кайра эле ошол премьер-министрлер кайра кайтарып беришти ал жерди. Ошол жерди кайтарып берип, азыр таш талканы чыгарып отурушат мынакей. Ошон үчүн жоопкерчиликке тартылып отурушат. Бул биринчи жолу биринчи премьер-министр ушул жерди кайтарып берип, акчаны 20 миллионду карапайым элге төлөшү боюнча эч кандай күнөөсү жок. Өзүңүздөр билесиздер, ал киши премьер-министр болуп турганда буга чейин бир дагы өкмөт башчы, бир дагы премьер-министр кабыл албаган чечимди кабыл алып, 16.000 гектардан ашык жерди Кунтөрдөн мамлекеттин пайдасына чечип атат. Эмне үчүн бүгүн ошол 16.000 гектар жерди кайтарган адам бүгүн темир тор артында камалыш керек? Мен буга каршымын жеке. Бул туура эмес, адилетсиздик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Буга чейин мен деген саясий ишмерлер, маданият кызматындагылар, профессорлор, көптөгөн жогорку кеңештин депутаттары дагы бул боюнча айтып чыгышып атат. Бабановдун Кунтөр боюнча кармалганы мыйзамсыз деп. Биз Бабановдун кармалганына мыйзамсыз экенин ишенебиз. 600 миңден ашык адам добушун алган адам Кунтөр боюнча алдамчылык туура эмес, мыйзамсыз иштерге барат деп биз ишенбейбиз. Бабановдун таза экенин ишенебиз. Урматтуу биздин мекендештер, урматтуу агалар, инилер, мына кече жакында эле Кыргызстандын эң жогорку мыйзам чыгаруучу органы парламенттин 80ге жакын депутаты биз Бабановго кепилдик беребиз. Бабановго кепилдик беребиз. Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөрткүлө деген билдирүүлөр менен чыгып атат. Демек, биздин мамлекеттеги чоң бийлик бутагы парламент өзү кепилдик берип аткандан кийин мен ойлойм, сот органдары дагы туура чечим кабыл алып, Бабановду баш коргоо чарасын өзгөртүш керек. Биз Бабановду колдоп келгенбиз жана колдойбуз. Эмне үчүн бүгүн 2003 жылдагы, 2009 жылдагы келишимге кол койгон чыккынчылар жооп бербейт дагы 16.000 гектардан ашык Давудов мисый мөңгүлөрүнө каршы добуш берген, Кунтөргө каршы турган адам бүгүн соттолуш керек. Бул адилетсиздик. Биз Бабановдун акталышын талап кылабыз. Бабанов акталсын, акталсын, акталсын.
Барлығыңыз таза екенін сеніңіз. Чоң рахмат. Рахмат, Әділет. Мен болса 2 күннен бері бұл жерде жүрем. Азыр мен ол ешік тосқан милиция балдарға тарыншымды айтқым келепті. Айланайын киргизіп қойшы десем, киргізбей атады. Бұл қаяқтан шыққан айланайын баяғы мен ұшыл жерде тұрғандардың бәлкім ең ұлысыдырмын. Баяғы қарының сөзін қапқа сал деген айланайын. Сұлтан сөгін қорды бойды дейді. Біздің қырғыз еліміз аз елі, жақан еліміз. Ертең еле жүз көріш отырған балдар бұлар жігіттер. Кече келе чай ішіп, құшақ ташып жүргендер. Кече келе ташып, үйімізден чай ішіп, ошол жерден өкөн құшақ ташып, қанша жақсы сөздерді, жаш тілектерді айтпа деле. Ана немне деген бұл шымдық болу атады. Мұндай болмаш керекті. Анан өміштің мен өмір жолын, іштеген іштерін айты отырғым келбейді қағылайын. Аны барыңар білесіңер. Анан бір ғана ақиқат болса екен, біз кечеле қуанып садырды президент қылып сайлағандан кейін, анан кейін референдумды конституцияны қабылдағанда, эми біз жыргал жашоого барабыз, сот адилеттиги эми жанданат.